Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу теле көрүүчүлөр. Бүгүнкү биз жашап аткан жашоо эртең жомок. Ал эми байыркы жомок бүгүнкү чындык. Бардык нерсенин башталышы жана аягы бар. Аягы сөзсүз кайра башталыш. Адамзат бүгүнкү күндө жашап келет. Кандайдыр бир чегине жеткен сыңары. Бардык жашоолорубуздагы кыйынчылыктар, табигаттын кыйынчылыктары, руханий дүйнөнүн кыйынчылыктары, саясаттагы, геополитикадагы саясаттагы ошол кыйынчылыктардын бардыгы адамзат кандайдыр бир туңгуйка келген сыңары. Мына ушул мезгил сабактарын өткөн сабактарда биз Адронный коллайдер жөнүндө келип токтогон элек. Ошол сөзүбүздү улап, бүгүн бизде адаттагыдай мейманда Булбулбек Осмонкулов мырза. Ошол Адронный коллайдерде өгүнү айтылбай калган сөздөрдөн баштап, анан улап кетсек. Рахмат. Адронный коллайдер бул азыркы замандагы илимдин эң жетишкен чеги. Ошол Адронный коллайдердеги жана алынган элементтик бөлүкчө бозон болуп атпайбы? Илимдин деле азыркы заманда илимдин максаты ошол майда нерселердин канчалык майда нерселердин касиетин үйрөнүп, ошолорду кармап, ошолорду иштеткенге мүмкүнчүлүгүбүз жетсе илимде, ошончолук адамзаты өнүгүп өскөн алдыңкы цивилизация болгонго неме дейт да, түрткү болот дейт. Ушул мезгил сабактарында маалыматтар бар. Ошо Адронный коллайдердеги кетирген катачылыктары болгон дейт да, илимпоздордун. Биринчи катачылыгы жанагы формасы, өткөн сабакта айтып калдык, формасы туура эмес болгон. Ал тегерек мондай бир горизонталдагы неме болбош керек дейт да. Ал конус түрүндө, чаңказынан жаткан конус түрүндөгү кандайдыр бир определенный угол бурчу менен ушундай конус болуш керек дейт да. Ошол конустун дагы жантайуу бурчу дагы бир өзүнүн немеси бар экен да. Канчалык жантайуу керек экендиги. Бир катачылык ошол болгон дейт. Экинчи катачылыгы булар жанагы протондорду Адронный коллайдерде чуркатканда, булар карама каршы чуркатып туруп анан уруштуруп, анан кийин жарылып, ошо жарылуунун негизинде жана элементтик чачышкан алып атпайбы, бозон алып атпайбы. Эч качан жарылуудан, кагышуудан, урушуудан, согушуудан дейт, алдыга өнүгүү болбойт дейт. Жарылуу бул артка кетүү, кагышуу, согушуу дагы. Мисалы үчүн согуш болгондо адамзаттын өнүгүүсү канча жыл артка кетип барып, кайра акырындык барып анан кийин оңолуп атпайбы? Дал ошондой эле дейт, эч качан жарылуудан развитие, эволюция болбойт. Экинчи катачылык ошол дейт. Аларды жанагы өткөндө айткандай, кара куюндардын ичиндеги черный дыра деп атпайсызбы? Ошонун ичинде болгон кыймылдардын үлгүсүндө чуркатыш керек болчу дейт да. Өнүгүү бул шайкештүүлүктөн жаралат дейт. Шайкештүүлүк деген бул кыргызча ынтымак деген сөз. Качан үйүңүздө ынтымак болсо, адамдардын арасында, туугандардын арасында ынтымак болсо, ишиңиз алдыга жылып атпайбы? Мына ичинде өнүгүү болуп атат. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн кыргыздар ынтымак деген сөзгө, ынтымакка эң жогорку баа берген. Ырыс алды ынтымак деп. Бардык нерсенин башаты бул ынтымак. Ынтымак деген бул гармония да. Ошондой эле жана көрдүңүзбү, бул медерлер дагы ошол законго баш ийет да, мыйзам ченемдүүлүккө. Ынтымакта, шайкештүүлүктө бири-бири менен ушундай айланып келип анан жана гравитациялык күчтүн кызуусунун таасиринде анан кийин булар анан майдаланат дейт. Ошондо анан алар силерге касиетин ачып берет дейт. Ошондо анан кийин алар бүт мүмкүнчүлүктөрүн ойготуп, оң таасирде анан кийин ошолор үйрөнгөнгө илимде немеде жол ачылат дейт да. Ошондой катачылыктары бар деп ушул китепте айтылат. Эми мен билбейм, ошол
калайдерди жасаган, калайдерди иштеткен окумуштуулар ушул жөнүндө билеби, билбейби, мүмкүн аларга барып айтыш керекпи? Силер жаңылып калса. Шайкештикте болуш керек экен. Мүмкүн барып айтсак, сиз экөөбүз айтат, сен каяктан келдиң? Канчанчы классты бүттүң эле дейт да, туурабы? Сен бизге үйрөтөсүң, биздин катачылыгыбыз деп. А бирок действительно ошондой болсо керек да. Бекеринен берилген жок бул маалыматты. Көрдүңүзбү? Ошону менен катар бул кагылышуулар, согуштар жөнүндө айтып кеттик. Биринчи дүйнөлүк согуш болобу, экинчи дүйнөлүк согуш болобу? Бул кандайдыр бир деңгээлде, чоң деңгээлде өсүү жолун алып келди. Ал эмне деген? Ошол согуш убагындагы, мындайча айтканда, эксперименттер, биология, химия, физика, технологиянын өсүшүнө өтө чоң таасир берди деп да айтсак болот. Негизи бул туура эмес экенин билебиз. Бирок адамзат бүгүнкү күндө ансыз ачылышка өзүнүн акылы, өзүнүн мындай шайкештикти жашап, анан ошону менен улуу ачылыштар жашоо, бул биз көзүбүз көрүп, көзүбүз көргөн нерсе гана, акылыбыз жеткен гана нерсе менен жашап келатабыз. Туура, өнүгүү деген бул прямо линейный болбош керек да. Эч качан түптүз кете берип өнүгүүгө бара албайт экенсиң. Токтоп каласың бир аз баргандан кийин. Өнүгүү деген ар кандай ааламда өнүгүү эмненин негизинде болуп турат дейт. Ааламда өнүгүү ошол кыймылдардын негизинде. Асман тоголокторунун, космостук телолордун айланышып, чимирлишип, сүрүлүшүп, бири-бири менен ушундай кыймылдар жасап атпайбы? Вот ошо кыймылдардын негизинде бири-биринен энергия өтүп, ошодон анан кийин өнүгүү пайда болот дейт да. Жанагы биз өткөн сабактарда кемелер жөнүндө сүйлөштүк да, согуштардагы ошол адамзат үчүн, жер жашоосундагы адамзат үчүн бир чоң кемерлер. Жашоодогу кемер бул. Жашоодогу кемерлер. Вот ошо кемер кысуусунун натыйжасында жанагындай ойлоп чыгарды да. Ученыйлар кыйналганда, мисалы үчүн Сталин өзүнүн окумуштууларын кыйнаганда, сен мындай ракета жасайсың, мынча убакытта деп. Аналар кемерге түштү, кысылды, анан кийин жасады да. Бул дагы түрткү берди туура өнүгүүгө, илимий жетишкендер. Мына атланттар жөнүндө дагы бул ошол өтө чоң кысылуусуз, ошол шайкештикте улуу ачылыштар жасаган. Атланттардын негизи Платондон айтуусу боюнча, ошол Платондун доорунда 9000 жыл мурун атланттар такыр жоюлуп кетти. Андан бери канча жыл өттү? 11-12 миң жыл болду. Атланттардын ошол өздөрү ошол шайкештик менен жашап атып дагы. Кандайдыр улуу ачылуулардын баарын жасап атып, ошол бирок жоюлуп кетти. Бул эмне себептен? Алардын дагы жаңылыштары болгон да. Баардык эле жерде баардык нерсе шайма-шай боло бербейт да. Атланттардын жаңылыштыгы булар өздөрүнүн эго сезимдерин тие албай алган, напсилерин тие албай алган. Мисалы үчүн эки окумуштуу бир эле лабораторияда иштейт, анан кийин улам ачылыштар жасап атат. Ачылыштар жасап атат, анан бирөөсүнүн экинчисине караганда айырмасы болот да. Көрө албастык, тигиндей мындай, мисалы үчүн эмне үчүн бул ушундай нерсени ачып таап алды, аты калып атат, ушунун атынан калып атат, илимий ачылыш. Эмне үчүн мен дейт дагы жасап аткан немесине, тажрыйбасына бир кыянаттык кылып калыпты. Кызгануу, пендечилик. Ал дейт, аларда ошол убакта дагы жана кара күчтөрдүн таасири тийген дейт да, кандайдыр бир адычылардын атакалары болгон дейт да. Ошо атланттардын окумуштууларына, ушундай уже өйдөңкү даражадагы инсандарына, анан ошонун негизинде жаңылуулар көп болуп, көрө албастыктын негизинде да биринчиден баардык нерсе. Эми деле эмне үчүн дейт биз силерге Атлантты дейт 2 китеп кылып дейт бердик дейт. Эмне үчүн биз окутуп атабыз силерди Атланттарды дейт. Кереги эмне дейт? Кайсы бир убакта жашаган цивилизация жок болуп кеткен. Азыр силердин эмне керегинде деп суроо туулат дейт да. Силер адамдар кандайсыңар дейт. Силер адамдар көзүңөр көрмөйүнчө, кулагыңар укмайынча, же колуңар менен кармап көрмөйүнчө ишенбейсиңер дейт. Ниетиңерди бурбайсыңар. А эгер өткөн нерсе, ай, бул ушундай болуптур. Биякта тигил киши мындай жумуш жасаптыр десе,
өткөн нерсеге бир аз ынанасыңар дейт. Ошон үчүн дейт, силерди ынандырыш үчүн, что кийинки келечекте, жакынкы алыскы келечекте силер менен мындай иштер болот. Атланттарда ушундай жасаган деп, ошол боло турган нерсени дейт, адамзаттын астында боло турган нерселерди ошо атланттардын мисалында силерге берип атабыз дейт. Болбосо силерди дагы ынандырыш кыйын дейт. Көрдүңүзбү? Ушундай даже биз менен биз экөөбүз сүйлөшкөндө эле мамиле жасап атат, мисалы үчүн. Туура. Ушундай аяндарды берип атат. Ушундай сабактарды берип атат. Ага деле болбой биз ишенбей жатпайбызбы? Мистика, миф деп коебуз. Жанагы тескерисинче дейт, азыр ушул мондай илимдерди алып аткан, аян алып аткан булар дейт контактерлор деп айтылат экен да. Контактерлор деген бул башка ааламдар менен контактка чыгып, маалыматтарды алып аткан жарандар да, адамдардын арасындагы. Бу негизи эле сиз айтмакчы колу менен кармап көрмөйүнчө адам ишенбейт. Адамдын ушундай бир кемчилиги бар. Маселен, Кудай бар, улуу күч бар десең, айтат, Кудайды көрсөт, анан мен ишенем дейт. Кудай айтат экен, ишен, анан мен көрүнөм дегендейчи. Бул маселен Кудайга ишенбейт, бирок түнү менен мени алып барышты басты деп ошого ишенет да. Маселенчи, бул бар алып барышты бар, басып таң аткыча кыйналып чыктым. Мен басып алса кантип жок деп айтам дейт да. Ошонусуңарда адамды ишендирүү өтө кыйын нерсе. Бул нерселерди кылымдардан кылымга дээри күчтүү адамдар мунун баарын багыт берип атап келген. Маселен, буга чейин канчалык буу абалындагы адамзат жашаганын, периште кейпинде адамдар жашаганын, анан кийин лемурийлер жашаганын, мына атланттарга да бүгүнкү күндө ишенбейбиз. Ошол океандын түбүндөгү жанагы шаарлар, пирамидалар табылбаса, муну да биз жомок дейт элек да. Мунун баары бүгүнкү чындык экени, бүгүнкү күндө баары далилденип атканы элдин кулагында, көзүндө, интернет булактарында, китеп булактарында көрүнүп келатат. Мына ошол атланттарды негизи атланттар кайдан пайда болгон? Жана дөө шаа дедиңизби, эмне деп аталат булар? Мектепте дөө шаалар, анткени алар 3 метр, 2 метр ушундай чоң адамдар болгон экен, бизге карагандачы. Денелери чоң болгон да. Бирок бизде эле дейт, ошол жер азыктары менен тамактанган, аба менен дем алган, суу ичкен, силерге окшогон эле жашоо образын өткөргөн жердин жарандар дейт, алар деле, атланттар. Бизден мурун келген да алар жашоого. Алар мына кемерлердин, жана ааламдык кемерлер деп айтпадыкпы? Ооба. Ошол кемерлердин санынан дейт бир жагы 5-6 жолу, эң көп айтканда 10-11 жолу улуу кемерден өткөн дейт алар. Ар бир кемерден өткөн сайын алардын аң сезимдери, жанагындай духовный ачылыштары бүт баары өсө берген дейт. Ошентип анан кийин алар жанагындай илим жагынан дагы, духовный жактан дагы чоң жетишкендиктерге жетишкен. Алар кайыпталуу өнөрүндө үйрөнүп алышкан дейт. Алар денелерин кайыптап жиберип, трансформациялап, кайыпка чыгып, башка ааламдардан, даже биздин галактиканын ичиндеги дүйнөлөр эмес дейт, галактиканын сыртындагы дүйнөлөргө чейин саякатка барышып, ошол жактан ар кандай маалыматтарды алып келип, анан өздөрүнүн жана иш тажрыйбаларында, изилдөөлөрүндө ошолорду колдонгон дейт. Булар ушунчалык өнүгүүгө жетишкен дейт да атланттар. Бирок ошончолук өнүгүүгө жетип атып туруп эле кайрадан теңирден тескери кетип, Кудайдын алдына жазалары көбөйүп кетип, анан кийин цивилизациясы жоюлуп кетип атпайбы? Эми ошону адамзат цивилизациясы ошондой катачылыктарды кетирбегиле деп айтып атат да. Ошон үчүн мынакей улуу рухтар, атланттар дагы Сириус кеткен, биз менен азыр байланышка чыгып, мүмкүн муну китеп жаздырып аткан, мүмкүн ошолордун бир кандайдыр бир немесидир да, бирөөсүдүр деп айтам да. Мен точно билбейм дечи эми ким экенин. Ал жөнүндө маалымат жок. Алар биз менен көбүнчө жана айтабызбы, түш уктап атканда албарысты бас деп.
уктаганда, адам уктаганда биздин оюбуз токтойт экен. Түшүндүңүзбү? А биз ойго турган убакта оюбуз бир да мүнөт, бир да секунд токтобой иштеп турат да, ой чыгарып атабыз да. Жаман ой чыгарабызбы, жакшы ой чыгарабызбы, эмнени ойлойбуз? Көрдүңүзбү? Биздин компьютерибиз занят. Уктаганда ошо сиз мээңиз, оюңузду өчүрөсүз. Компьютериңизди өчүрүп койдуңуз да. Анан ошол убакта алар биз менен байланышка чыкканга ыңгайлуу акыбал болуп калат экен да. Биз уктап атканда. Аяндын көбү жана түш менен келип атпайбы? Түш менен же уйкусунун ортосунда, көрдүңүзбү? Ошол убакта биз оюбуз токтоп калат да. Мээбиз эзе алып аткан убакта алар биздин мээбизге өзүнүн ойлорун киргизет. Маалыматтарын киргизип, анан жанагындай аяндарды берип, ошондой экен да. Контактка чыкканга уктап атканда жанагы аянды алыш оңоюраак болот экен да. А биздин компьютер иштеп атканда, мисалы, сиз компьютер иштеп атсаңыз, мен барып сиздин компьютериңизге башка маалыматтарды киргизе албайм да. Көрдүңүзбү? Уктаганда ой токтоп калат. Ой токтогондо анан кийин алар байланышка чыгат экен да. Бул акыл адаштырат дейт да. Акыл көп нерсени адаштырат дейт, көкүрөк иштейт да, ошондо акыл токтойт. Ошондо жана көкүрөгүбүздө кичинекей медер ааламга чыгып байланышка чыгат. Ошол өткөн сабакта айткандай Кудайдын бүркүмү, жан дейбизби, рух дейбизби, ошолор кызматка кирип. Бу атланттар ушунчалык 3 метр, 4 метрге чейин жеткенин, бул мифте айтылат, баягы титандар менен олимпийцы Зевстердин согушу болуптур да. Ошол согушта Зевс, гректердин мифологиясында ушундай айтылат. Зевс титан мурдагы кудайларды жеңип, Зевс олимпте өзүнүн өкүмүн сүрдүрөт да. Ошол жерде Посейдон кудайы бар. Деңиз кудайы деп айтылат. Деңиз кудайы ошол жерде бир сулуу жер жашоосундагы кыз менен байланышта болуп, ошондон 10 бала төрөлүп, 10 баланын эң улуусу Атлант болгон экен. Ошол Атлант анан ошол аралда, чоң арал экен ал убактагы аралдар азыркыдай эмес, чоң материк сыяктуу арал экен. Ошодо падыша болуп, ал эми калган 9 болсо башка майда аралчаларда мындай бийлик кылган экен атланттар. Ошолор атланттардын пайда болушу. Булар кадимкидей сиз айткандай эле согуштарды уюштурушкан. Согуштарды уюштуруп, ошол убактагы афиндер менен, ошолор менен согуштар болуптур булардыгында. Кадимкидей эле согуштар жүргүзүп. Деги эле согуш адам баласы пайда болгондон баштап токтобой келет да. Бул канчалык акыл эстүү, аң сезимдүү болсо да, канчалык руханий дүйнөсү ушунчалык өссө дагы, дайыма согуштун үстүндө адамзат келатат. Мына ошол атланттардын дагы өзүнүн жашоосундагы кыйратуулардын бардыгы сиз айтмакчы ошол карама-каршылыктардан пайда болду. Ошондо пайда болгон да. Бул атланттар ошол убактардагы өтө улуу жетишкендиктери менен убакытты пайдалана билген, убакытты кандайдыр бир калыпка сала алган, убакытты жеңген деген маалыматтар бар. Ошол тууралуу кеп кылсак. Алар жасалма жана кемер лабораторияларын жасашкан деп айтылып жүрбөйбү? Ошол кемер лабораторияларына өздөрү киришкен да, денесин киргизишкен. Денесин киргизгенде ошол кемер лаборатория деген ал ошол күчтүү энергиянын аймакта, күчтүү энергиядан турган аймак. Ошондой жерге киргенде булардын ички мүмкүнчүлүктөрү ачылгандагы денедеги, ойлордогу, сезимдердеги медерлер кыймылга келген да. Анан ошол медерлер кыймылга келип, ар кандай маалыматтарды алуу жөндөмдүүлүгү өйдөлөйт да. Ошону канчалык майда медерлер кыймылдаган сайын ааламдагы ошондой кыпын медерлер менен шыр эле байланышка чыгат. Ал үчүн убакыт деген эметпейт дейт. Булар ошол убакытты саякат жасашкан дейт да, боло турган нерселерге. Кайыпка чыксаңыз, сиз мисалы үчүн
убакытка саякат жасап кеткенге мүмкүнчүлүгүңүз болот да. Убакыт деген бир убакта бар дейт, бир убакта жок, кармалбайт дейт бул убакыт. Бул ошол убакыттын бардык нерсенин матрицасы болот дейт. А бирок убакыттын матрицасы болбойт дейт. Ал ушунчалык кыпын медерделерден, майдалардан уже невозможно, даже майдаланбайт дейт андан арычы. Ошондуктан тургандыктан бул коюлган күчтүү энергия аны кармоого мүмкүн эмес. Ага убакытка киргенге мүмкүнчүлүк бар дейт адамзатындачы. Убакытка кирип саякат жасасаңыз болот экен да. Келер чакка барып келсеңиз болот экен. И ошондой эле нерселерди атланттар жасагандагы боло турган нерсени билип алышкан булар. Жана олий адамдар билип атпайбы? Ал ошондой арулукка жетишишкен да булар өздөрүнүн жанагындай жасалма кемер, жасалма медер лабораторияларынын негизинде ошолордун ишин пайдаланып, анан булар жана сиз айткандай убакытка саякат жасашып, булар даже билген дейт өздөрүнүн сууга чөгүп кетерин, жартылай Сириуска кетип каларын баарын билишкен дейт. Вот ошону билгенден баштап булардын жана изилдөөлөрү уже башкача нукка бурулган дейт да. Мурда булар өздөрүнүн анагы өнүгүүсүн неметип максат кылып изилдөөлөр жүргүзсө дейт. Качан уже өздөрүнүн цивилизациясы кесилерин билгенде булар уже кийинки цивилизациялар жердин үстүнө келе турган кийинки жашоочулар үчүн кам көрүп кетишкен дейт да. Кандайча кылып кам көрүп кетишкен? Өздөрүнүн илимий жетишкендиктерин баарын энергия түрүндө, сыр түрүндө код кылып аномальный зоналарга бекитип кеткен дейт. Вот ошондой аномальный зоналар азыр жер үстүндө көп дейт. Анын сырын силер качан ошол атланттардын арулук деңгээлине жеткенде дейт. Вот ошол сырларды ачканга силерде мүмкүнчүлүк болот дейт. Вот ошол сырларды ачканда анан силерге көп сырлар ачылат дейт. А бирок вот ошол сырларды илимий аппараттардын күчү менен ача албайсыңар дейт. Оюңардын күчү да ага жетпейт дейт. Анткени ойдун медерлери дагы ирирээк медерлерден турат. Аны жалаң гана сезим күчүңөрдүн, сезим медерлериңердин, рухий демеңиздин, жан дүйнөңүздүн, рух энергияңыздын күчү менен ачканга гана мүмкүнчүлүк бар дейт. Ал рухий күч деген эмне? Рухий күчтү ойготуш үчүн кайра эле медерге келебиз. Денебиздеги, оюбуздагы, мээбиздеги нейрондордун эң майда кыпы медерлерин иштеткенде, анан ошондой сырларга биз жакындап, ошол сырлардын сырын ачканга мүмкүнчүлүк алабыз да. Мындайча айтканда, аномальный зоналарга киргенге мүмкүнчүлүк алабыз. Андай зоналарга азыр барсаң жок болуп кетет. Жана Пермский треугольник деген бар, барса келбес деген жерлер бар экен. Ошондой эле кургуйлар болот дейт. Жер кургуй болот дейт. Жел кургуй дейт. Бул абадагы кургуйлар жана немелер. Торнадо, смерчтердин баары бул жер кургуй. Сууда да ошондой суу кургуй болот экен. Эми ошондой жерлерге булар өздөрүнүн окууларын, жетишкенден сырларын баарын энергия түрүндө дейт. Ошого катып кеткен. Ошону ачышыңар керек адамзаты дейт. Кыргызстандагы аномальный зоналардын баары, булардын баары жанагы биз мазарлар. Топ-туура айтасыз. Ошол жердеги маалыматтардын баарын алышып, көз ачыктары, көкүрөктүүлөр, даанышмандары ошол жерлерге барып, ошолордун баары алып аткан маалыматтарды ошол аномальный зоналардан алып атышат да бүгүнкү күндө. Туура? Мүмкүн ошол мазарларда дагы ошондой бир сырлар бар экен да. Күчтүү энергиялар. Теңир касиетин ташка катып кеткен деген кыргызда бир сөз бар. Туура. Ошол сиз айтып аткан ошол атланттардын баары сырларын катып кеткен дейли. Ошол жерлерде илгерки бир жомоктордо бар эле го. Таш деген мына пирамиданын сырлары ошол ташта катылып атпайбы? Бир жомоктордо бар эле бирөө кетип баратып бир ташка отуруп десе ошол таш сүйлөп жиберген сыңар. Бул эми бул жомок, бирок ошону баамдап дээр сезим менен туюп, аны менен баарлашып, сүйлөшүп кеткен касиеттүү адамдар ошол энергияларды, сырларды алган жана окуган да. Бул атланттар тууралуу айтып келип, биз атланттардын бүгүнкү күндө ошол Сириус планетасынан
келди деп атпайбызбы? Негизи Сириус планетасында экен да. Бул атланттардын баягы нур түрүндө, буу түрүндө кубулуп кетишүү, анан Сириустан Адыр-Адамзатка келип аткан маалыматтардын тек гана кыргыздарга эмес, дүйнө жүзүндө улуу, касиеттүү адамдарга келип аткан маалыматтар бар. Буга чейинки маалыматтар жаңы өзгөрүү менен келип атат. Азыр дүйнөнүн бардык булуң бурчунда мындай кабар келди аламдан, мындай кабар келди деп жалпылаштырып келгенде баарынын максаты бир. Адам кандай жашаш керек, кантип жүрүш керек дегенден баштап өзүнүн кантип алып жүрүш керек экен, кантип ден соолукту аяш керек экен. Ошондон барып туруп анан адамзаттын бара турган жерине чейинки сырлардын баары жазылып келатат. Мен көп маалыматтарды окуп келем. Ошолордун ичинде бул Шайдоот атанын Атомгүлгө берген кабарлары бир башка деңгээлде деп көрүп атам да. Көп нерсесин дагы түшүнгөнгө, дагы бир окуп түшүнгөнгө аракет кылып атам. Бирок бул айтылып аткан нерсе эртең боло койбосун. 100 жылдан кийин да боло койбосун. Да бир 1000 жылдап барып, анан ушул нерселер аткарылат. Эгерде адамзат ушундай бир 4900 жыл асылдагы нерсени берип атпайбы? Значит, ошого чейин окуп үйрөнүш керек да ушул китептерди. Мына ушул нерсеси өтө бир адамды бир башка бир ойго салат экен да. Улам кийинки китептеринин немелери татааланып баратат да. Жөнөкөй адамга түшүнүш кыйын болуп, мына биз сиз экөөбүз сүйлөшүп атабыз. Биз бир аз окуп калдык да, маалыматыбыз бар. Анан эч кандай маалыматы жок адам, мисалы сиз экөөбүздүн сүйлөшүп отурганыбызды тыңшап турса, эмне деп ойлойт болду экен дейм да. Көрүүчүлөрдүн кээ бирлери айткандары бар, кээ бир нерселер түшүнүксүз болуп атат деген. Мен айттым, кээ бир нерсени аягына чейин мен дагы түшүнбөйм, ошону түшүнгөнгө аракет кылалы деп. Бирок берилип аткан нерселер, азыр биз сиз менен айтышып аткан нерселерди бул баарына эле түшүнүктүү. Кемер жөнүндө адамдын өсүү жолу, бардык нерсе өсүү жолунда да. Тил менен жазылган мунун баары. Мен мурда ойлочумун да, орус тилин билбесем эгер менчи көп нерседен кур калам. Анткени илимий китептер, литературалардын баары, кызыктуу нерселердин баары орустардын китебинде да. Анан ойлочумун да, орусча окуган мага оңойраак да сезилчү, түшүнгөнгөчү. Муну ушул китептерди окуп баштагандан бери, мына 10 жылдан ашып калды деңиз, мен эми кыргыз тилинин мүмкүнчүлүгүнө ушунчалык баа бердим, кыргыз тилинде түшүндүрө албай турган нерсе жок экен. Бардык нерсени, илимди дагы, физикаңды, химияңды, астрономияңды кыргыз тили менен жөнөкөй эле түшүндүрүп койсо болот экен. Мен ушуга көзүм жетти да. Көрдүңүзбү кыргыз тилинин улуулугу? Биздин айтып аткан берүүлөрүбүздүн бардыгы эң биринчиден кыргыз элине, Кыргызстанда жашаган адамзат үчүн ушул нерселерди айтып атабыз да. Бул кыргыздын улуулугун башка улуттарды басмырлабай, бирок кыргыздын улуулугун даңазалап айткыбыз келет. Ушундай маалыматтар аркылуу. Мындай маалыматтар Кыргызстанда касиеттүү адамдарга көп келип отурат. Мына атланттардын убагында жер өзүнүн формасы таптакыр башка экени айтылат. Ошондо баягы биз айтып келебиз дайыма. Алясканы Аласка. Ошо Аласка деп айтсак кээ бирөө күлөт да. Анан ошол Аласка аркылуу Канадага өтүп кеткен десек элдин баары күлөт. Андай болгон эмес, кантип эле ошентип эле. Мына ошол маалыматтарга караганда мындан 10 000 жыл мурун жакында баса 13 аял заты келди. Америкадан, Гавайиден, Латинский Америкадан, Аляскадан жанагыча. Бул өтө касиеттүү адамдар келди Кыргызстанга. 5-ушул айдын 5-inde келип кетишти.
Анан булардын баары индеецтер. Бул адамдардын келгенинин себеби 2008-жылы бир келип улуу от жагып кетишкен Манжылатада. Ошол Кыргызстандын сааты боюнча Австралиядан, Монголиядан бардык жеринде адамзаттын ынтымагын, адамзаттын биримдигин тилеп улуу от жакканбыз да. Мына азыр жакында келишти. Ошолордун баары издегени эмне дебейсизби? Издеген өзлөрүнүн тегин издеп келип атышат. Тегибиз ушул жерде Кыргызстандабы деген нерсе менен келип атышат. Ошол келген нерсе бул жолу дагы көлгө бардык, Ысык Атага бардык, мына алдыда Боз үйдө дагы көп кеңешүүлөр болду. Ошолордун баары ынанып кетип атышат. Кыргыздын ошол тегинде ошол бир нерсеси бар экенине. Толук 100% ишенип кетти деп айтпайм, бирок дээрлик көпчүлүгү өзлөрүнүн жан дүйнө талабы, баягы айткандай эне сүтү ата каным менен келаткан жан дүйнө талабына ушул жердеги жашоо, биз айткан сөздөр, табият ошонун баарын жооп бергендей. Биз бир ошол жерде Апила деген эже, биз сурадык, урууңуз кайсы? Урууңуз кайсы десек, 10 ай дейт. 10 ай деген эмнени түшүндүрөт десек, бул убакыт деп түшүндүрөт. 10 ай болот. Промежуток времени деп ушинтип түшүндүрүп атат да. Анан мен айттым, бул 10 ай деген ошол биз 6 айда жеткенбиз. 6 айдан кайра келгенбиз. Силер 6 айдан ары дагы 4 ай жүрүп, 10 айга барган. анан ошол Америкага ушинтип көчүп кеткенсиңер. Аласка аркылуу десем, унанып калды. Мындайча айтканда, бул тегин издеп келген адамдарга кандайынан кеткени жөнүндө бир өзүнчө бир маалымат болду да. Анан ушулардын бардыгы Кыргыздын өзүнүн улуулугун далилдеп келип отурушат. Туура. Мисалы үчүн Манас ата эмне үчүн Манас ата жөнүндө аябай маалыматтар көп. Алардын бул материалдык дүйнөдө жасаган иштери башкача болгон. Ал жана өзү айткандай, кулалы таптап, куш кылып, курама жийип, журт кылып, кыргыздарды бириктирип, чачыратып кеткен, кыргыздарды мамлекет кылып түптөп, анткени ошол кыргыздардын адамзаттын өнүгүүсү үчүн кийинки келечекте ошол кыргыздар керек болгон үчүн Кудай Таала ошондой улуу, ыйык рухтарды жибергенде дагы тоо менен, үйүр тоо менен жиберди. Дүңүнөн. Комплеги менен. Анан келип, ошолор келип, кыргыздардын арасында жашап кетип, кыргыздын жерин кеңейтип, мамлекетин кеңейтип, түптөнтүп, күчтөнтүп, алтындын баарын алып келип, катып кыргыздын жерине. Ал барган жерине алтын ташыган да, мисалы, жоопкерчилик заманда. Эми бул материалдык планда жасаган иштери ушулар болсо, ал эми булардын духовный планда жасаган иштери бул адамзат үчүн эмес, жалпы галактикалык масштабта жасап кеткен. Башка дүйнөлөр үчүн дагы жасап кеткен иштери аябай көп экен. Алардын эң биринчи даярдыгы жанагы биз айткандай улуу галактикалык тогошууга болгон даярдыктары болгон. Булар ошого сыр найзаларын даярдаган, булар ошого немени тайтооруну даярдаган, көрдүңүзбү? Өздөрүнүн урухтарын тазалап, өздөрүнүн ааруулуктарын арттырып, өздөрү даярданышкан. Үчүнчүдөн ошентип, ошонун негизинде адамзаты жер үстүндө аман эсен калды дейт. Бул жанагы мына эки галактикалык тогошуу болуп, мындай кошуна галактикадан биздин галактика күчтүү, бул солгайыптын энергия деп коет. Эң күчтүү майда медерлерден турган энергия экен да. Ошолор бияка өткөндө дейт, биз өзүбүздүн стандартыбызга көнүп калганбыз да. А башка энергия келгенде биз ага иммунитетибиз жок да. Ошол иммунитетти бизге алдын ала мына тогошуу болгонго чейин 246 күн бизди, мынакей календарь менен даже берет бердичи. 246 күн биздичи ааламдык кайып казынанын оттору менен бизди эмдеди булар. Эмдеп ошого дайындык көргөздү. Мынакей ааламдык кайып казынадагы оттордун түрлөрү мынакей, муналар. Кызылдан башталат. Ар бири 3 оттон турат булар. Үчөө 7ден бөлүнгөндө 21. Мына биз эмделип баштадык. Биринчи спектрге кирдик, кызылга. Ошентип кирип отуруп,
ар бир спектакль бир күндөн турдукпу, туруп отуруп 20 күндө берге жеттик да, 21 күндө. Акыркысында бир эле күн турат экен да. Анткени жеттиң бир, кайра кайттың. Ошондо бери келгенде 41 күн болот экен. Адам төрөлгөндө дагы 41 күн эмне атпайбы? Бул ушул процесстен биз 2012 жылы апрелден баштап 2012 жылы декабрга чейин улуу генетикалык синтезден бизди өткөрдү. Бүт ошол синтезден өтүп атканда дейт, Манас ата 40 чорозу менен могул ааламдык кайып казынанын дал ортосунда сыр найзалары менен туруп дейт, биздин ДНК кубаттарыбызды ошондой эмдөөдөн өткөздү дейт. Жөн эле алар жерге келип жашап кетишпептир да. Ошол убакта азыркы убакыттын боло турган нерсенин дайындыгын алдын ала көрүп кетишкен. Эмне үчүн ошолор кыргыз болуп түшүштү жерге, кыргызча сүйлөштү, кыргыздардын арасында жашады. Анткени ошондой улуу күчтөрдү булар ааламдан келди да, Кудай Тааланын улуксатысыз даже чымында учуп келбейт дейт, башка дүйнөдөн биздин дүйнөгө. Бардык нерсе Теңирдин улуксаты менен болот дейт. Теңирдин улуу программасынын негизинде, өсүү программасынын негизинде. Эмне үчүн эле биз адамзатын эле Кудай Таала өстүрөйүн деп аракет кылып атат? Жалаң эле адамзатын эмес, бардык акыл өстүү цивилизацияларга Кудай Таала ошондой мамиле жасайт. Анткени биз дагы аларга бере турган нерсебиз бар экен да. Биз энергия берип турат экенбиз да. Ошон үчүн бизди дагы жараткандан кийин бизди өлтүрбөй, өстүрүп, биз кам көрүп, ошондой алдыга улуу эволюциялык жылышуудан артта калбай, ошонун улуу көчтүн ыргагы менен кошо кеткенге кам көрүп турат экен Кудай Таала. Эми жана Манас ата айтып калды, эмне үчүн кыргыздардын арасына түштү депчи? Ошондой улуу күчтөр, улуу рухтар жер бетине түшүш үчүн ошолорду кабыл ала турган жердин тазалыгы энергетикалык мааниде алганда даяр болуш керек экен. Жан дүйнөнүн тазалыгы дагы. Ошол адамдар жашап кете турган кайсыл улуттун арасында жашап кетсе, ошол улуттун дагы аруулук деңгээли тигилерге таптакыр окшошуп калбаса дагы бир аз жакындашып, ошолор биз менен байланыш түзө турган акыбалда болуш керек экен да. Эми айтылат, ошол маалда дейт, Манас аталар жерге түшкөн убакта именно кыргыздардын аруулук деңгээли ошолорду кабыл алгабага татыктуу болгон дейт. Ошон үчүн кыргыздын арасына түшкөн, кыргыздардын арасында. Ошон үчүн биз Кудай Тааланын астына 1000 мертебе тобо кылып өзүбүз неме кылышыбыз керек да. Кудайга болгон ыраазычылыгыбызды билдирип турушубуз керек. Ошо Манас ата келип биздин арабызда жашап кеткен. Ошо ааламдык масштабтагы бир ушундай улуу күч болсо, анан кийин карабайсызбы, азыркы жана айтып аткандар кыргыздар адамзатын азаттыкка чыгаруучу же болбосо духовный лидер болот деп атпайбы? Анын баары туура дейт. Анткени силердин гениңерде жанагындай таза нерселер сакталып калган. Эми ошолор биздин азыркы максатыбыз эмне? Ошолорду ойготушубуз керек биз. Ойготуш эмне кылышыбыз керек? Биз оюбузду оңдошубуз керек. Ниетибизди, жүрүш турушубузду, бири-бирибиз болгон мамилебизди, башка мамлекеттер болгон мамилебизди бүт баарын аруулук акыбалга деңгээлге көтөрүп татыктуу болгондо анан кийин бизге сырлар мындан дагы ачылат. Дагы сырлар ачылып, анан кийин жана лидерлик касиетке жетишибиз мүмкүн. Мына ошол адамдардын ниет пейилинин тазалыгы, арулугун, ошол орозо айында бири-бирине болгон кечиримдүүлүгүн, бардык нерселерди ошол азыр биз ошол орозо айында жашап атабыз. Ушул жөнүндө дагы бир учкай кеп кыла кетсек. Туура, орозону эми бул Мухаммед пайгамбарга неметкенде, маалымат келгенде, ушундай орозо кармагыла. Бул эми бул денебиздин тазалыгы да. Чтоб жан дүйнөбүз таза болуш үчүн биз биринчи денебизди тазалашыбыз керек. Денени тазалаш үчүн эмне кылыш керек? Денени тазалаш үчүн эң биринчи артык баш тамак ичпеш керек. Тамакты көп жеп алсаңар дейт, тамакты көп жегенде
силерде болгон энергиялардын баары ошол тамакты сиңирүү үчүн жумшалат дейт. Ошол убакта тамакка тойгон адамдын дейт акыл эси дагы бир аз артка кетет дейт. Жан дүйнөсүнүн дагы сезиминин күчү дагы мокойт дейт. Ошон үчүн артык баш тамак жебегиле. Азыр дейт ааламдан келген күчтүү энергияларын кемерге кирбедикпи? Дейист эмесинен ошолордун таасири астында адамдардын дейт тамакка болгон немеси азаят дейт. Таап этичи, азайып, мисалы үчүн байкасак болот да. Мына биз муундар илгери тамакты көп жечебиз. Азыркы балдарды карасаңыз, кичике эле бирдеке жеп, май деген вообще жешпейт алар. Туурабы? Мантынын ичине май салып койсоң ошону чыгарып таштап анан кийин күнчөсүн жейт. Бул дагы ошол жаңы доорго болгон даярдык. Адамдарды ошол Мухаммед пайгамбардын убагында эле Кудай Таала жаңы доорго даярдап баштаган экен. Орозо күткөн ошол дененин тазалыгын камсыздоо да. Бул эң биринчиден азыр бул ден соолукка да өтө пайдалуу экен. Жакында Нобель сыйлыгына татыктуу болгон Япон окумуштусу далилдеп чыкпадыбы? Эң кеминде 12 саатка ачка болуу бул өтө ден соолукка пайдалуу экенин далилдеп Нобель сыйлыгына татыктуу. Бул жөнүндө далилдер көп медицинада. Анткени адам ачка болгондо керексиз заттар көп да биздин организмибизде. Ошол керексиз заттарды биз пайдалана баштайбыз. Анткени энергия алыш үчүн бизге неме керек да, оокат керек да. Ошол лишний жаткан майлар, башка дагы бир ар кандай туура эмес элементтерди биз катып жүрөт, туздарды мисалы денебизге. Ошолордун баары чыгат экен. Орозо бул денени тазалоо аркылуу жан дүйнөнүн тазалыгын камсыздоо. Орозонун эң биринчи бардык нерсе бул дүйнөдө эки жагынан тазалануу. Денени тазалоо менен ички дүйнөгө кирүү, ички дүйнөнү тазалоо, ошону менен катар ички дүйнөнү тазалоо менен сырткы денени тазалоо дагы бул процесстер бири-бирине айкалышып, эриш аркак жүргөн нерселер да. Анда эмесе урматтуу теле көрүүчү, барыңыздар орозо кармагандар, орозоңор кабыл болсун. Кыргыз элимдин жан дүйнөсү аруу болсун, ден соолугу чың болсун. Ушул орозо күнүндө кандай ойлор болсо, кандай ниет кылсак, кечиримдүүлүк, боорукерлик, мээримдүүлүк, кайрымдуулук, мына ушулардын бардыгы тек гана ушул 30 күнүндө жүрбөй, ар убакта биз менен кошо катарлаш жүрсө деген оюбуз бар. Ошондой болуш керек. Себеби кыргыз муну улуу кыргыз ушунун баарын дайыма алып келген. Саламатта калыңыздар. Ушуну менен биздин берүүбүз бүгүнкү жашообуздагы эртеңки жомокту баяндайт, жана дагы байыркы жомоктун бүгүнкү чындыгын далилдейт. Бар болуңуздар.